Бұл жерге монолит құйылады, азыр даярдық болуп атат. Азыр сіздерге қысқа нұсқа айтып түсіндірем. Ассалаумалейкум туғандар. Так, түгүнө мен корейский опалубка коем. Анан үстүнө арматура токуйбуз. Бұл российский арматура 12-лик. Так, бұл үйдү мен бүтүрүшкө алгам. Фундаментти куюп кетип атканда үйдүн ээсине клиентке заказчикке айткам. Залдын алдын подвал кылып, үстүн монолит кылып коюңуз деп сунуш кылгам. Анан bir күн кеч кабарын берип калды. Макул деп чага чейин биз артты фундаментти куюйган болчук. Андан кийин биз бул жака устойка куйдук. Арматура чыгып турат. Анын үстүнө ригел куюп туруп, бул фундаментти бул жагын 85 см кылдык. Анда 85 кылып туруп, бунун үстүнө 15 см монолит болот, ошондо 1 метр болот. Мисалы мына фундамент 1 метр. Ушу менен тең болуп, монолит бүтүп кетет. Так, канча сомдон десеңиздер, 3000 сомдон бүтүрүп беребиз квадратын. Буга уста акы, тамак аш жана стройматериал. Көрүп турганыңыздар корейский опалубка өзүнүздөн болот и российский 12-лик арматура коюлат. Анан уста кызма акы болот. Эгерде биздин иш көңүлгө жакса, уста керек болсо звонок кылса, биринчи звонок кылып туруп, ценаны тактап туруп, Манас шаарынын иштегерине 1000 сом которосуңар, ал силерге 2000 сом. Барып көрүп, баалашып, бабаш алганда, ошо 1000 сом, 2000 сомду кошуп коесуңар. Сизден бабаш алгандан кийин, сиздин заказыңызды алган болом, сиздин заказыңызды алгандан кийин 25 күн, 1 айда ишиңизди баштаган болобуз. Мага звонок кылгандардын сезондо 70% срочно дейт, срочно болбой калат, себептен биз алдыга 2ден заказ кармайбыз, ар бир бригадага. Ушу тугандар, каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, суроолор болсо беребиз. Эгерде кышта бабашы берип коем десеңиздер, январь менен февралда скидка болот 10%. Мисалы ушуну 3000 сомдон бүтүрүп берсек, 2700дөн алабыз, эгерде кышта бабаш берип койсоңуздар. Ушу тугандар, каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, суроолор болсо беребиз.